Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапбаева. Саламатсыздарбы? Ленин жана Суворов ордендеринин ээси болгон 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясы 1941 жылдын 12-июлунда Орто Азия аскер округунун кол башчысынын буйругу менен Кыргызстан менен Казакстан аскерлеринен турган гвардиялык 316-аткычтар дивизиясы түзүлөт. Аталган дивизия бүгүнкү күндө Кыргызстандын легендарлуу аскер комиссары генерал-майор Иван Васильевич Панфиловдун ысымын алып жүрөт. 1941 жылдагы Москваны коргоодо болгон салгылашуудагы 28 баатырдын эрдиктери бүгүнкү күндө да дивизиянын өздүк курамына үлгү болуп келет. Бүгүн 12-июль 8 аскер дивизиясынын түзүлгөн күнү болуп эсептелет. Улуу Отак менен согуш башталган убакта 1941 жылы 12-июль күнү Орто Азиялык аскердик округдун башталган номер 44-буйругунун негизинде 316-аткычтар дивизиясы түзүлгөн. Ошол убакта Кыргызстандын жана Казакстандын жарандарына түзүлүшкөн. Бул дивизиянын биринчи командири болуп биздин жендешибиз генерал-майор Панфилов болгон. Дивизиянын түзүлгөн күнүнө байланыштуу генерал штабтын башчысынан телеграмма жана кургак аскерлер башчысынан телеграммалар келишти. Бүгүн өздүк курамына жеткирдик. Бардыгыңыздарды ушул дивизияда созбаган аскер кызматкерлер, офицерлерди, прапорщиктер, сержанттар жана жоокерлерди ушу бүгүнкү биздин дивизиянын түзүлгөн күнү менен баардыгын куттуктаймын. Күжүрмөн нөөмөттө, күжүрмөн даярдыкта баардык жакшылыктарга, бийиктик тепкичтерге жетишиңиздерге тилектешмин. Жана биздин бүгүн аскер бөлүккө 026 аскер бөлүгүнө бүгүн майрам күнү эсептелинет. Мына ушул 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын өздүк курамына Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысынын атынан, башкармалыктардын, ошондой эле кургактагы аскерлеринин кол башчысынын атынан куттуктоолор болду. Жолдош офицерлер, прапорщиктер, сержанттар жана жоокерлер, ардактуу ардагерлер. Сиздерди 78 жылдык басып өткөн күжүрмөн жолу бар Иван Васильевич Панфилов атындагы дивизиянын түзүлгөн күнү менен куттуктаймын. Бүгүнкү күндө сиздер Панфиловчулардын мураскери катары аскердик мекенчилдик менен, таза абийирдүүлүк менен элибиздин аскердик коопсуздугун сактоону камсыздоодо чоң салымыңыздарды кошуп келе жатасыздар. Бул биз үчүн зор сыймык. Сиздер мындан ары да жаш муунга үлгү болуу менен дивизиянын кадыр баркын, аброюн көтөрүп, ак тилиңиздер менен аскердик кызматыңыздарды улантасыздар деген ишеничтемин. Сиздерге каалоорум бекем ден соолук, үй бүлөңүздөргө амандыкты, өлкөбүздүн жаркын келечеги үчүн аткарып жаткан аскердик кызматыңыздарды ийгиликтер коштосун. Майрамыңыздар менен. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райымберди Дүйшөнбиев. 2019 жылдын 1-июлунан тартып 5-июлуна чейин Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын кол башчысы гвардиянын полковниги Талантбек Эргешев кызматтык иш сапары менен Кытай эл республикасында болуп келди. Кызматтык иш сапардын алкагында Синьцзян отрядынын окуу борборунун тапшырмалары жана аткаруу функциялары, ошондой эле жашоо шарттары менен таанышты. Улуттук гвардиянын өкүлдөрү үчүн атайын коомдук тартип бузууда жана террористтик мыйзамсыз куралдуу күчтөрдүн колунан туткундарды бошотуу боюнча, ошондой эле кол менен урушуу ыкмалары көрсөтүлдү. Кызматтык иш сапардын жүрүшүндө гвардиянын полковниги Талантбек Эргешев Кытай эл республикасынын улуттук куралдуу милициясынын башкы кол башчысы генерал-полковник Ван Нин менен жолугушту. Жолугушууда терроризмге каршы кызматташуу 2019 окуу машыгуусун өткөрүү жана аскердик техникалар боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууларды жүргүзүү боюнча маектешти. Сары Таш 2019 биргелешкен атайын тактикалык окуу машыгуусундагы катышуучуларга атайын концерттик программа тартууланды. Эстрада жылдызы Темир Назаров баштаган офицерлер үйүнө чыгармачыл тобу жоокерлери үчүн атоолдук чыгармаларын арнашты.
Seni toy boy Bilgim kelbey жүргөн Kimdin жүргөн козгой Сүзүп өттүп судан Турайын бу жаныңда Жамандыктан жалгандан Сени коргой О, босторгой Анара Халипаева. июль Куралдуу күчтөрдүн улуттук гвардиясынын түзүлгөн күнүнө карата Ысык көл облусунда чуркоо боюнча ультрамарафон өткөрүлдү. Бул иш-чарага улуттук гвардиянын улук сержанты Кайратбек Рапиев катышып, Ысык көл облусунун түштүк багыты боюнча Балыкчы шаарынан Чолпон Ата шаарына чейин 374 чакырым аралыкты багындырган. Бул маанилүү чуркоо марафонунда катышуучуну Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрү, Чолпон Ата шаарынын мэри, ошондой эле Рапиев Кайратбектин күйөрмандары сыймыктануу менен тосуп алышты. Теңир тоо продюсердик борборунун уюштуруучусу Нуржан Аликованын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана күч түзүмдөрүндө аскердик кызмат аткарып жаткан кыз-келиндердин арасында Погончон Сулуу Айым 2019 сулуулар конкурсу Ош шаарындагы Кыргыз улуттук драма театрында өткөрүлдү. Проекттин негизи жаштардын патриоттук духун өйдө көтөрүү. Ошондой эле гендер жана жаш кыздардын гендердик теңдүүлүгүн өйдө көтөрүү, жогору көтөрүү да максаты. Ошонун негизинде биз Бишкекте Кыргызстан ичинде өткөрүп келатабыз. Бул иш-чарага өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, Ички иштер министрлигинен, мамлекеттик чек ара кызматынан, финансы полициясынан жана кургактагы аскерлеринин атынан кыз-келиндер катышты. Конкурстун талаптарына ылайык программада 5 тапшырманы аткарышып, аскер айымдары алдыңкы орун үчүн күч сынашты. Да, көбүрөөк даярдыктарыбыз бар болчу, полигондо дагы аткарган номерлерибиз бар, бирок техниканын жетишпегенине байланыштуу аткарылбай калды, көрсөтө албай калдык. Бирок жалпысынан жакшы. Жыйынтыгында Калыстар тобу тарабынан кургактагы аскерлердин 026-26 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкери, гвардиянын кенже сержанты Шайыргүл Бакирова, Погончон Сулуу Айым 2019 конкурсунун жеңүүчүсү аталды.